28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү көрсөткөн талапкерлердин саны бүгүнкү күнгө карата 145ке жетти. Айта кетсек, Кыргызстанда 36 округ бар. Алардын ар биринен талапкерлер өзүн өзү көрсөтө алат. Бир мандаттуу шайлоо боюнча талапкерлердин документин кабыл алуу 13 октябрда жыйынтыкталат. Андыктан буга чейинки шайлоолордогу практика көргөзгөндөй, акыркы 5 күн ичинде шайлоого катышам дегендердин саны кыйла көбөйүшү мүмкүн. Жетөгүз жана Сузак округтарынан документтерин тапшырган талапкерлердин саны башка аймактардан көбүрөөк. Андан сырткары шайлоого өзүн өзү көрсөткөндөрдүн арасында жаштардын саны улуу муунга караганда аз болууда, дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Улураак талапкерлер болуп атат көбүнчөчү. Ошо жаштардан көп инициатива жок болуп жатат. Эми 13 октябрга чейин кечки саат 6га чейин дагы убакыт бар. Мен ойлойм, дагы бул да сан дагы ошо акыркы жумада көбөйөт го депчи. Биздин практика боюнча ошо акыркы күндөрү көбүрөөк талапкерлер келишет да. Ошо ойлошуп, эмне себептен дегенде азыркы күндө мына ошо аралаш системага байланыштуу кээ бирлер ошо саясий партиялар менен барсакпы тизмеде же бир мандаттык округ менен барсакпы деп ошондой ойлор менен жүрүшөт да. Жаңы система боюнча шайлоочу бир партияга жана партиянын конкреттүү бир талапкерине, ошондой эле бир мандаттуу округтарда добуш берет. Добуш берүү күнү шайлоочу 2 бюллетень алат. Бир бюллетенде саясий партиялардын аттары көрсөтүлүп, кайсы бир талапкерди тандоо үчүн номерленген 54 бош аянт болот. Бул жерде мына ушуну биринчи тандайт да, саясий партиялар мурдакыдай эскидей элечи, мисалы лютики дейт. Добуш берет. Бул добуш болсо саясий партияга эсептелип кете берет. Саясий партия эсептелет, бул 5% босогону өткөнгө. Биринчиден биз болсо ошо партияларга канча добуш берилди деп ошону эсептейбиз. Өзүнө жаккан талапкерди ушул жерден номерин жаттап туруп, ушул жерден тандап алат да. Мисалы жаккан болсо, Иванов болсо, Иван 5-чи номер болсо, мынакей ушундай болуп коет галочкачы. Ошону биз эсептегенде биринчи саясий партияга берилген добуштарды эсептейбиз. Андан кийин ошо берилген саясий партиянын ичинде турган тизмедеги ичин жаккан талапкерге берет добуштучу. Бирок саясий партияга берилип бияка берилбей калса, бул жарактуу болуп эсептелет бюллетень, бул саясий партияга кете берет добуш. А саясий партияны тандабай астынан тандап калса, 1 галочка же 2-3 галочка болсо, бул жараксыз бюллетень болуп калат. Эмне себептен дегенде, шайлоо комиссиясы биз билбей калабыз. Кайсы тизмедеги, кайсы саясий партиянын тизмедеги 5-чи номерин тандап. Ал эми экинчи бюллетень бир мандаттуу шайлоо округу үчүн болот. Анда чучугулак кармоо менен аныкталган талапкерлердин аты, фамилиясы, атасынын аты, туулган жылы жазылат. Бюллетендер шайлоочуларга ыңгайлуу болуусу үчүн эки башка түстө болот. Шайлоочу шайлоо участкасына келгенде ошо 2 бюллетень болот да. Бул болсо бир мандаттык округ боюнча. Бул мынакей 1, 2, 3, 4, 5. Биякта түшүнүктүү болот баягы. Айылдык кеңешке шайлоо жүргөндөй эле. Сол жерден келгенде бул өзүнүн баягы ошо жаккан талапкердин эле атын жаттап калышат да. Биякта болсо галочкалуу болот. Бул жерде чамырда каршы деген. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин акыркы 3 чакырылышынын депутаттары партиялык система менен шайланган. Бул жолу аралаш система менен өтө турган шайлоонун таза жана ачык айкын өтүшү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн шарттап, келечегин аныктайт дейт адистер. Автандил Бактыбеков, Жумабай Исманалиев, СТВ.